Адам баласının кадыр баркы Алланын алдында улуту менен эмес, урусу менен дагы эмес. Нерсе буюм менен эмес, кадыр баркы Алланын алдында аны сыпаты менен. Жакшы сыпаттарга иштешибиз керек. Караңыз, урматтуу мусулман бир тууган. Эненин ичи бар, дүниөнүн ичи бар, ахиреттин ичи бар. Эненин ичи адамдын мүчөлөрү толуктана турган жай. Бул дүниөнүн ичи адамдын жакшы сыпаттары толуктана турган жай. Ахиреттин ичи адамдын напс каалоосу жогорку деңгээлде толуктана турган жай. Адаштырып албаңыз, алданып калбаңыз. Эненин ичин мисал айтайын. Эненин ичи адамдын мүчөлөрү толуктана турган жай. Эненин ичинде эгерде бир адамга бир көз берилбей калдыбы, бу дүнүйө келсе ал толуктанбайт. Себеп толуктана турган жайда толуктанган жок. Ошон үчүн бу дүнүйө келгенден кийин ага бүткүл адамзат 8 миллиардтан дагы 10 эсе көп 80 миллиард кошулуп бир көз бере албайт. Себептен толуктана турган жайда толуктанбай калды. Эненин ичинде бир кулагы жок. Бир кулагы жок. Бу дүнүйө келди. Ал кулакты 80 миллиард адам бере албайт. Себеп толуктана турган жай кайсы экен? Эненин ичи. Эненин ичи мүчөлөрдүн толуктана турган жайы. Эми бул дүйнөнүн ичине келдикпи? Бу дүйнө эмне ишиген? Жакшы сыпаттарды толуктай турган жай. Эгерде жакшы сыпаттарды сиз толуктай албай кетип калсаңыз, тиякта толуктанбайт. Кандай эненин ичинде толуктанган эмес бу дүйнөгө келип, бу дүйнөнүн ичинде. Бу дүйнөнүн ичинен чыгып кеткенден кийин ахиреттин ичинде толуктанбайт. А жакшы сыпат эмне? Жакшы сыпат Алланын элчиси айткан. Бизди жараткан Алла Таала өзү айткан. Ошого мээнет кылгыла деген. Адам баласындачы надандык табиятында бар. Надандык табиятында бар. Биз билесизби, адам баласы эң кечте. Мына чөжөлөрдү караңыз. Жумурткадан чыгар замат эле анын уже билими бар да. Эмнени жеш керек, каяка барыш керек, кандай басыш керек, кандай ичиш керек. Сразу эле ал. Ал 2 күндө, 3 күндө уже баарын изучать этип коет. Адам баласын аристеде 2-3 күндө эмес, о 1 жылда дагы өзүнүн атын билбейт ал. Же билеби? Адамдыкын караңыз качан, этап качан. Козуларды караңыз, улактарды караңыз. Торпокторду караңыз, күчүктөрдү караңыз. Мыштын малдарын караңыз, мыйларды караңыз, барды. Алар бир жуманын ичинде бардыгы уже билип калат бардыгын. Аларды уже илими ага чейин эле, сезими ага чейин эле ойгонот. А биздикичи